Саламатсыздарбы, эфирде «Мыйзам жана турмуш» программасы. Бул апта ичинде Ата-Журт Кыргызстан фракциясынын жаңы лидери болуп Бактыбек Сыдыков шайланды. Ошондой эле аталган фракциядан бөлүнүп чыккан, округтан шайланып келген бир мандаттуу 14 депутат жаңы мекенчил тобун түздү. Мунун баары бүгүнкү чыгарылышта. Алсак, процедуралык маселелерде депутаттар шайлоочулардын чечилбей жаткан көйгөйлөрүн кайрадан парламенттик трибунада көтөрүштү. Биз Ата-Журт Кыргызстан фракциясынын кезектеги жыйынында Ата-Журт фракциясынын лидери спикер болуп дайындалганына байланыштуу андан кийин көп өзүбүздүн иш-чара структураларды өзгөртүүгө байланыштуу Ата-Журт Кыргызстан фракциясынан бир мандаттуу кирген депутаттар бөлүнүп чыктык. Бөлүнүп чыгып, бул сизге расмий жарыя мекенчил деген топ түздүк. Анын ичине азыр 14 депутатпыз. Ал эми Ата-Журт Кыргызстан фракциясына лидерликке Үсөнов, Сыдыков, Бактысөнүчтү дайындадык. Ошону спикер келгенде айтайын дедим эле, Жамиля Кубанычбековна. Биздин топко секретариат түзүп, секретардын жумушун камсыз кылып бериңиздер. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Маалымат катары мекенчил группанын жетекчиси Элмурза Ракиевич Сатыбалдиев шайланды. Рахмат. 14-16 сентябрда болгон каргашал окуядан көптөгөн жарандарыбыз үйсүз калды да, өртөлүп, тонолуп толугу менен үйлөрү. Колундагы документи, үстүнө кийген кийиминен башка эч нерсеси калган жок. Бүгүнкү күндө министрлер кабинети барып жайынан таанышып көрүп, кайра калыбына келтирүү иштерин баштап атат. Биз кече сунуш киргизиле, Алмаз Акунжанович. Комплекстүү иш-чаралар планын иштеп чыкса, тизмектеп ар бир маселени ал жерде мектеп окуучуларынан тартып, жогорку окуу жайында окуган студенттердин контракттары эмне маселе менен чечилет, кандай кылганда жардам бере алабыз. Ошонун баарыны бирини калтырбай тизмектеп алып келип, биз менен кошо иш биргеликте алып барса. Көрүнгөн жерде жайгаштырылган Баткенден, Лейликтен келген жарандарыбыз көпчүлүк азыр кайра кайтты да. Кайткан менен алар кайра барышып, ар жерде квартираларда көрүнгөн жерлерде жүрүп атышат. Алардын үйлөрү жок, өрттөнүп кеткен. Ошон үчүн мага конкретный фактыларга таянып айтам, менде бүт фактылар бар, чыгып аткан телефондор. Бүгүнкү күндө көрүнгөн жерде квартирада, ар жерде жүргөндө да квартплатада акча төлөш керек экен, башка болот экен. Ошондуктан ошол качкын, бозгун болуп жүрүп аткан биздин жарандарыбыз оор акыбалдагылар. Бүгүнкү күндө кайрылып атышат. Ошол фондко дагы каражат түштү эле. Ошого бардыгыбыздын тизмебизди тактап, өз айыл өкмөттөргө биз кайрылсак, айыл өкмөттөр тизмелерди тактап, биздин квартираларда жашайбызбы, башка жерде турабызбы, ошол боюнча конкреттүү түрдө маалымат таап бир жерге баш ийгидей болойлук. Бүгүнкү күндө көчөгө чыкканга да, кийим алганга дагы каражатыбыз жок болуп атат. Акчалай жардам берилсе бизге деген сунуштарды айтып атышат. Баткен облусунда Лейлик районунда болуп өткөн кечээки биздин окуядан кийин мына биздин көптөгөн жарандарыбыз Бишкекке келип, кайра Баткенге, Лейликке барып, чындыгында бүгүнкү күндө аябай кыйналышты. Мына кече өзүңүздөр соц тармактардан көп болдуңуздар. Арка, Жаштык, жалпы эле чек ара аймагындагы жаштар, ошол жердеги жашоочулар кайрылуу жасашты. Чындыгында түн уйкусу жок, күндүз укташып, эртеңки күндө кандай кепилдик барбы бизге коопсуздукка деген ушундай үмүт менен, ушундай суроо менен жашап келишет. Ошондуктан биздин улуу урматтуу президентибизден Камчыбек Кыдыршаевич мына элди чындыгында эртеңки күнгө карата ушундай бир тынч жашаш үчүн, элдин кайрадан ошол үйүнө кайтып барып, эртеңки күнгө үмүттүү жашаш үчүн сиздерден бир так маалымат керек болуп атат. Мына алдыда коюлган 39 протокол, 42 протокол боюнча да элди аябай кооптонуу менен кабыл алып жатышат. Бул жылма экспансияга жол ачабы деген дагы ушундай бир аябай чочулоо менен кабыл алып атышат. Ошондуктан биздин элге так маалымат берүү керек. Андан сырткары мына ушул 1-сентябрга чейин, 2022 жылга чейин элдердин алган кредиттери бар экен. Ошол жерде жабыркаган элдердин бардыгынын кредиттери боюнча ошолорду банктарга урматтуу Алмаз Акунжанович тапшырма берсеңиз, ошолордун кредиттерин ушундай кечүү боюнча дагы, ошолорду жоюу боюнча дагы иликтенип, ошол жабыркагандарга жеңилдик көрсөтүлсө. Чек ара маселеси жаштар айткан сөзү 100% чындык. 70% эл көчүп кетип калды. Мектеп окуучулар ар бир класста 5-тен 6-дан окуучу калды.
айыл жеринде мисалы арка айылында жалаң эркектер эле калды. Аялдар, балдар барысы шыгылып баягы Бишкекке кеткен ар жака кетти. Чийдей тарады эл. Чийдей тарады. Ошон үчүн мына мен өкмөткө ушул айта барсаңыз, Акылбек Үсөнбековичке айылдагы элдин санын сынагын санакты жакшынакай кылып, баягы 3 миллиард акча бөлүп бердик эле үй салганга. Үй салып бергени менен эл кооптонуп туруп барбаса эмне болот ал? Бул чоң көйгөйдө мына кече жаштар дагы президенттин келишин суранып атат. Келиңиз, биз сиз менен түзмө-түз сүйлөшөлү деп жаштардын пикирин мына мен эми ошол эл өкүлү катары айтып коеюн, ушуну айта барсаңыз. Рахмат. Алмаз Акунжанович, мен сизге ар бир немеде уже 3-чү жолу айтып атам. Жана биздин Дастан Анарбеков Баткендеги окуяда азыр жок болуп атпайбы? Ушул боюнча бир компетентный органдарга айтасызбы? Энесинин бир буту Бишкекте, бир буту Таласта болуп атат. Биз бир айылданбыз. Күнүгө звонят, тревожатся да булар. Анан ушуну мен сизге айткандан чарчабадым, сиз кайра ответин айтпайсыз да эч кандай. Ушу бүгүн дагы апасы келет, ушуну бир кимдерге, пограничный службанын начальнигине, же Камчыбек Ташиевке, же президентке жолуктуруп, же нары, же бери кылып айтпайсыздарбы? Орусияда мобилизацияга байланыштуу көптөгөн биздин жарандар, орус жарандар келип жатат да. Ошого байланыштуу Бишкек жана Ош шаарларында батирди берүү боюнча, ижарага берүү боюнча чындыгында биздин өзүбүздүн мурун жашап жаткан студенттерди жана ошондой эле балалуу үй бүлөлөрдү өзүнүн ошол квартирасынан чыгарып орустарды киргизип жатыптыр да. Ошол боюнча көптөгөн коомчулукта көйгөй болуп жатат. Ошол боюнча дагы салык кызматына тапшырма берсек, учетто турабы, турбайбы? Эгер турган болсо ошону көзөмөлгө алышыбыз керек. Суукта кайсыл жакка барат биздин элибиз? Бул эми убактылуу ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Урматтуу президенттин өкүлү, ушуну сизге протокол тапшырма, урматтуу төрага протокол тапшырма берип койсоңуз, ушуну көзөмөлдөп Баткен боюнча жана Орусиядан келгендер боюнча толук тапшырма берем, ошону аткарып, аягына чыгарып маалымат берсеңиздер. Рахмат. Мен дарегиме оң урулуу автомашина айдаган жарандарыбыз кайрылды. Акыркы жылдары Абхазия, Армения жана башка чет мамлекеттен келген оң урулуу автомашиналардын саны ушу биздин Кыргызстаныбызда 20 миңден болжолдуу саны 20 миңден 50 миңге чейин болушу мүмкүндөшүүдө. Ошону оформление кылганга жардам берсеңиздер дейт. Эгерде оң урулуу автомашина биз оформление кыла турган болсок, мамлекетке миллиондон сом пайда түшмөк. Ошол эле оң урулуу машиналар оформление кылсак, биринчиден автопаркыбыз жаңыланмак. Экинчиден машиналардын баасы арзандап, биздин карапайым элибизге бир топ жеңилдик болмок. Менин сунушум, урматтуу президенттин өкүлү, оң урулуу автомашиналарга уруксат берип, оң урулун сол урулга которуу сервистик борбор ачсак. Мындай тажрыйба дүйнөлүк тажрыйбалар да бар. Азыркы акыркы учурларда эле Казакстандын Алмата деген шаарында ошондой урулду орнотуу сервистик борбор ачылды. Ушу сыяктуу Дубайда бар, Латвияда бар, Украинада бар, Польшада бар, жана башка мамлекеттерде бар да. Ушу менин айткан сунушту оң урулуу автомашиналарды сол урулга сервис ачуу борбору боюнча өзүңүз көзөмөлгө алып, ушуну уруксат берсек, биринчиден, экинчиден ошодон растаможкадан, оформлениеден миллион деген сом каражат түшмөк, карапайым элибизге жакшы болмок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Турцияда, Бурса шаарында бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Кыргыз мамлекетинен спортчулар келди кече. Мына көкбөрү боюнча дүйнө чемпиондору келди. Жана алыштан бардык спортчуларыбыз биринчи орунду алып, 9 медаль утуп келди. Кыргыз спортчуларынын, балбандарынын ушул ийгиликтери менен жалпы Кыргыз элин, жогорку кеңешти куттуктайбыз. Мына ушундай алышта күрөшкөн балбандарыбыз дагы дүйнөдө ийгиликтерди жарата берсин. Анан күн тартибине, урматтуу Улан Бердубаевич, азыр мына кыш убагы келип атат. Төө ашууда мына азыр кар түшүп атат. Ошондуктан кышка даярдык боюнча жана башка маселелер боюнча тиешелүү министрликтердин маалыматын уксак. Тышкы эмгек миграциясы жөнүндөгү мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр сунушталууда. Демилгечи депутаттардын бири Марлен Маматалиевдин айтымына караганда, бул мыйзам долбоору мигранттардын жашоосун жакшы жакка өзгөртүүгө шарт түзмөкчү. Кезекти маекке беребиз.
Саламатсызбы? Сиздин мыйзам долбоору коомдук укугга биздин кеңешке же сайтыбызга чыкты. Ошол мыйзам долбоору боюнча айтып берсеңиз, максаты эмнени көздөөдү? Эгерде ал кабыл алынып калса, кандай натыйжа бериши мүмкүн? Эми негизи эле миграция маселеси бул биздин мамлекетибиздин чоң көйгөйү. Жакшы турмуштан эмес, тилекке каршы ушул өзүбүздүн үй бүлөбүздү багайлы, бала чакабызды багайлы, ал эмес ата-энебизди багайлы деп бир топ биздин жарандар мигрант болуп жүрүшөт ар жерде. Ошонун алкагында эң чоң ушул көп саны менен мамлекетте Россия жакта тарапта 1 миллионго жакын биздин мигранттар жүрөт. Ошол жерде жаран катары өзүнүн жумушун алып барып, бирок башка мамлекеттин мыйзамдарынын алкагында, башка мамлекеттердин ошол жакта тейлөө системалары менен, юридикалык системалар менен бүгүнкү күнгө чейин ар кандай мындай этаптарды өтүп келе жатат. Сыноону, кыйноону, айрым учурларда ушул өзүнүн мамлекетинин көрбөгөн нерсени кыйынчылыкты ал жактан дагы тартып атат, бирок мамлекет тараптан тартып атат. Мына ошолордун алкагында биз эмне кылсак болот? Биздин ошол жактагы жарандарыбыз бул биздин жарандарыбыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз башка мамлекетте болсо дагы кандай бир колдон келишинче жардамды көрсөтүшүбүз керек да. Бүгүнкү күндө ошолордун көйгөйлөрүн чечүү маселесинин алкагында биз ошол мыйзамда атайын жазып чыктык. Бул деген биздин ошол жакта 1 миллион калктын ошол жакта бир кичинекей Кыргызстаны болсун деп атабыз да. Мындайча айтканда атайын миграциялык борбор болсун. Ал эмне деген борбор? Ал миграциялык борбордо биздин ошол ансыз деле элчилигибиз бар, бирок элчилик бул дипломатиялык органдыкка байланыштуу болгондуктан ал өзүнүн гана функциясын аткарат да. Бирок түздөн түз ар бир ушул жарандын көйгөйүн чече турган бир өзүнчө борбор болуш керек деп биз аныктап атабыз. Ошол максатты коюп туруп, ошол мыйзамды киргизип атабыз да. Бул борбордо биздин ошол жакта жарандарыбыз медициналык кызмат өтөй алат. Мындайча айтканда биздин бул жактагы министрликтердин бир топ өзүнүн ошол жакта атайын өкүлчүлүгүн ачышат. Ошол эле тейлөө борборлору, паспорт берүү, алуу, күбөлүктөрдөн бери баардыгын айтор ошол жактан кандай Кыргызстанда справкаларды алып жүрсө, же кандай биякта кызматтарды алып жүрсө, ошол кызматтарды дагы ошол жерде алсын деген максатта кылып атабыз. Андан сырткары ошол жакта юридикалык жардам, кандай бир учурларда юридикалык жардамдарды бергенге, алар жаңы эле келгенде каерге барат, кайсы жерге барат, бир бара турган өзүнүн бир борбору болуш керек деген ушундай жакшы ой менен, жакшы ыкма менен, максат менен ушул мыйзамды жазып отурабыз. Эгерде мыйзам Кудайым буйрса ишке ашып, бул мыйзамды кабыл алып калса, кандай өкмөт милдеттүү түрдө борборго ачууга абзел болот. Азыр жана мобилизация деп бардыгына уже белгилүү да, биздин көбүнчө жарандар, журтташтар Россия жарандыгын алышканда, эми ал деген жашоонун кыйынчылыгынан улам келип чыкты деп айтсак болот. Анан алар болсо азыркы учурда эмеге жөнөтүлүп атат аскергечи түздөн түз. Бул борбордун информациялык жактан, маалымат жактан дагы өзүнүн ар дайым жумушун алып барып турат. Жана ошондой эле ушул миграция министрликтин ошол жакта өкүлчүлүгү, айтор бизде канча биякта министрлик болсо, ошонун баардыгын бирден тиякта өзүнүн өкүлчүлүгү болот да. Жана сиз айткан маселенин алкагында, мисалы биз ошол жерден жарандарыбызды өзүбүздү камсыз кылып сактап калганга, сүйлөшүп жүргөнгө, алардын мисалы тез арада россиялык гражданствону тапшырып, кайра тез арада кыргыз гражданствосын алганга, эми ал баарын бияка келип отурбай, ошол жактан кыла турган бирден бир борбор болуп, мындай жардам болот да. Анан бирок түз айтканда, албетте граждандык, Россиянын граждандык алган жарандарды биз азыр эч кандай сактай албайбыз. Анткени мыйзам боюнча алар уже Россия мамлекетинин жараны болуп эсептелет. Болгону биз ошол баардыгын эле мобилизация кылып, баарын эле алып кетпегенге өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтүш керек. Ал деген мобилизацияга кимдер туш келип атат? Ошол жакта служба кылгандар. Бирок биздин жарандар барып гражданство алганда служба кылган эмес да, резервде турган эмес да. Демек аларды эч кандай алып кетпеш керек да. Көрүп атасыздар, Россия Федерациясында ар кандай мындай ошибкалар, кыргызча айтканда кемчиликтер болуп калганга байланыштуу керек болсо студенттерди алып кетип калып атпайбы? Ошол сыяктуу биздин коргой турган өзүбүздүн ошол органдардын бири болуп айланат да, коргоп калат. Алып калат, коргоп калат, кетирбей калат.
керек болса пояснение берип, мындай разъяснение бере турган жерде ошолордон берип, маалымат жактан дагы жардам берип турат да. Эч кандай биздин жарандар ал жерде служба өтө элек болсо, алар бара албаш керек, барбаш керек. Ошондо негизи буга чейин тышкы миграция боюнча мыйзам иштечү да, бар болчу да. Сиз өзгөртүү түзөтүү киргизип атасыз. Менин түшүнүгүм боюнча ал өзгөртүүгө ошо борбор ачуу гана камтылып атабы? Жөн эле борбор ачуу деген маселе эмес. Бул жерде борбор ачуунун алкагында ушул Кыргызстанда болгон элге тейлөө көрсөткөн системанын баардыгы ошол жакта да тейлөө көрсөтүлөт да. Паспорт берүү, мисалы азыр күбөлүк берүү, справкаларды алуу, керек болсо жана медициналык көрөтө справка алыш үчүн 90 күндөн кийин дагы справка алып атат. Ошолордун баарын Россия Федерациясынын больницаларынан алып атат. Алардын ошол жактан клиникаларынан алып атат. Демек, мындан ары биздин өзүбүздөн алып турган кылабыз. Ошону биз Россия Федерациясына иштей турган мыйзамдардын бирин кылып киргизип беребиз да. Ал эми негизи эле азыр мигранттардын кыйналып аткан дагы бир көйгөйү бул 90 күндөн кийин ашкандан кийин кайра перерегистрация кылып атпайбы? Вот ошону азыр биз Госдуманын парламенттери менен сүйлөшүп атабыз. 10-11 октябрда бул жака бир группа келет, депутаттар, аларга уже алдын ала ошол мыйзамды өзгөртүп бергиле деп биз сунуш кылдык. 90 күн эмес. Кыргызстан өзүнүн конституциясында керек болсо орус тилди расмий тил деп жарыялаганбыз. Демек, бизге дагы силер мындай ошондой эле мамиле кылгыла дагы бизге 90 күн эмес, бизге 2 жыл кылып бергиле деп атабыз. 1 жыл айтор бир кыска мөөнөт эмес, 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылга чейин бизге уруксат бергиле, макул, ошондо биз барып перерегистрация кылайлы деп атабыз. Же болбосо так эле алып койгула деген дагы сунуш кирип атат да. Эми аны азыр ошол депутаттар келсе, чогуу иштеп, чогуу чечебиз деп ойдомун. Бирок алар мага сөз беришти телефондон. Биз сөзсүз түрдө марлен ошол жеңилдикти карап беребиз деди. Эгерде кийин бул мыйзам долбоор кабыл алынып, аны иштеп баштаса, ошо борборлордо иш алып барган кызматкерлер, адистер жана жыл сайын чек арага келип өтүп анан кетишет го биздин мигранттарчы. Ошондойлорго бир жөнөкөйлөтүү болушу мүмкүнбү? Жөнөкөйлөр болуп калат, сөзсүз түрдө болуп калат. Анткени бул борборду биз атайын ошол жактан аккредитация кылып өткөзөбүз. Тийиштүү сертификаттарды алдыртабыз. Ошол жердин справкалары Россия мамлекетине как ЕСтин алкагында мамлекет катары кабыл алууну да киргизебиз да. Жөн эле туруп калбайт. Ошол маселелердин алкагында мен ойлойм бир топ ушул мыйзамды кабыл алып берсек, биздин мигранттарга көпчүлүгүнүн мындай жеңилдиктер түзүлөт деп ишенем. Айтсаңыз, негизи бул мыйзам жөндөн жөн келип жазылган жок да, себеби элдин талабы, кайрылуулардан улам. Сизге ошо мекендештер, мигранттар көбүнчө кандай суроолор менен кайрылышат? Биз иш сапар менен, же болбосо жеке сапарлар менен ошол Россия тарапта өзгөчө болуп калганда, ошол жакта биздин мигранттардын түздөн түз ичиндеги өзүнүн кемчиликтерин жана ошол жакта болуп аткан проблемаларын айткан, анан жеткизип турган, ошонун алкагында бул мыйзамды жазып атабыз. Биз алардын кантип ушул биздин көйгөйлөрдү, мигранттардын көйгөйлөрүн чечсе болот деген максат коюп, ойлонуп көрүп, ушундай бир жыйынтыкка келип атабыз. Биз сөз түрдө ушул өзүбүздүн кичинекей Кыргызстандын бир бөлүкчөсүн ошол жактан ачып берүүбүз абзел экенин түшүнүп калдык да. Бардык элестетсеңиз, ушул кыргызстандыктар бул жерде кандай жүрсө, кандай ушул кайсы министрликке кирип каалаган справкасын, каалаган тейлөөсүн, каалаган нерсесин ала тургандай жүрүш керек. Демек, андай нерсени биз ошол жака ачып берсек, анда ал дагы жыйын кадимкидей эле өзүнүн жанагындай иштерин алып бара берет да. Керек болсо акча которуу маселесин, керек болсо ушул нотариус маселесин, көрөтастар керек болсо бир нерсе нотариус аркылуу өткөзө турган болсоңуз, дагы бул дагы чоң проблема. Же ошол жактан доверенность беришиң керек, аны жеткизишиң керек, же дагы көптөгөн проблемалар бар. Биз ошолордун баардыгын ошол жакта өткөзүп берсин. Кичинекей Кыргызстандын бир бөлүкчөсү, өкмөт деп коелу, мындай айтканда өкмөттүн бир кичинекей түзүмүн түзүп берип атабыз. Мыйзам долбоору качан комитеттерге алып чыгасыз? Азыр 30 күндүк мөөнөттү бүтөөрү менен эле биринчилерден болуп ушул комитеттен өткөзүп киргизип баштайм. Мен ойлойм, ушул октябрь айларынын аягында биринчи окуудан өткөзө алам деп ишенип турам. Ушул жана башка маалыматтар, токтомдор, мыйзам долбоорлору, депутаттардын эки тараптуу жолугушуулары биздин Кеңеш KG сайтыбызда жайгаштырылган. Ал эми видео материал онлайн трансляцияны биздин YouTube'дагы Жогорку Кеңеш баракчабыздан түз эфирде көрүүгө чакырабыз. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта калыңыздар.